Бишкектин мэри Азиз Сурахматов коронавирус чыкты. Бул тууралуу Суперкейчи порталына мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Төлөбаев билдирди. Анын айтымында мэр дагы кайталап анализ тапшырат. Мэрдин абалы жакшы болгонун, дене табы көтөрүлүп жатат, деди Төлөбаев. Жогорку кеңештин жаңы депутаты Бешенал Нурдиновго коронавирус чыкты. Бул тууралуу бүгүн 19-июнда Суперкейчи порталына Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев тастыктады. Учурда башка депутаттар дагы анализ тапшырып жатышат. 9-июнда Кыргызстан фракциясынын лидери Алмазбек Батырбеков мандатын тапшырган. Анын мандаты Бешенал Нурдиновго берилген. Өлкөдө коронавирустан 3 адам каза болду. Бул тууралуу бүгүн 20-июнда Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев онлайн брифингде билдирди. Ош облустар аралык ооруканасынын 1961-жылы туулган аял киши каза болду. Ал Ош шаарынын жашоочусу. Ал 15-июнда Ош облустук клиникалык ооруканасына жаткырылган. Бардык көрүлгөн чараларга карабастан кечээ күнү каза болуп калган. Кара Суу районунан каза болгон бейтап эркек киши. Ал 1959-жылы туулган. 17-июнда анын дене табы көтөрүлүп, жөтөл жана дем алуусу кыйындаган. Буга чейин ал курч, инфаркт жана гипертониялык оору менен каттоодо турган. Анын өлүмү курч, дем алуу оорусунан келип чыккан. Түбө аймактык ооруканасынын 1958-жылы туулган эркек киши кайтыш болду. Ал 15-июндан тартып инфекциялык бөлүмдө дарыланып, абалынын начарлашынан улам кислороддук аппаратка кошулган. Диагнозу оң жак тараптуу пневмония, курч мүнөздө турган. Жүрөктөн иштеши. Өлкөдө коронавирустан улам каза болгондордун саны 35ке жетти. Акыркы бир сутка ичинде өлкөдө дагы 192 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Маалыматты Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Бишкек шаары 94, Чүй облусу 62, Ош шаары 16, Ош облусу 14, Ысык көл облусу 2, Талас облусу 2, Нарын облусу 2. 20-июнга карата өлкө боюнча коронавирус менен ооругандардын жалпы саны 2981ге жетти. Ырчы Айбек Каримов экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызмат тарабынан кармалганын айрым маалымат булактары жазып чыккан. Анда Айбек Каримов Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын 4-жетекчиси менен кармалганы жазылган. Каримов коммерциялык фирманын жоопту кызматкери катары мамлекеттик сатып алууларга байланыштуу мыйзамсыз аракеттерге шектелип кармалганы айтылган. Бул маалымат чыккандан көп өтпөй анын жубайы Ырчы Гүлан да маалыматты төгүндөп достору менен отурушканын айтып, видео жарыялады. Айбек Каримов 2 күн жайлоого кетип калсам, элдин баары мен жөнүндө интернетке маалыматтарды жайнатып жибериптир. Менин тагдырымды ойлогон досторума, күйөрмандарыма ыраазычылык айтам, деди.